Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк турабы Көлмөдө жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Мидин жана Республикансы көчөнүн кесилишинде турам. Көпчүлүгүңүздөр билген Көлмөдөгү Бодрост банясынын жанында. Сатылуучу үйүбүз сиздер Махатма Ганди көчөсүнөн келатканыңыздарда тугандар. Батышты карай Бодростко жетип, сол тарапка түз кирип, Азаттык 29 дарекке барганда жайгашкан. Ушул жактан барасыздар. Анан бул жерге чейин көптөгөн маршрутка, автобустар келет тугандар. Жакын жерде мектеп, садик бары бар. Бир аз батышты карай да кетерсеңиздер, Перегородныйга жана Перегородныйдын мал базарына чейин бара аласыздар. Мына ушундай. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай пескоблокный забор кылынган жана көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Түштүк чек арасы бул жактагы забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 4,5 сотук. Документтер боюнча кызыл китеп бары бар экен. Дарега Азаттык көчөсү 29 даректе жайгашкан тугандар. Көрүп турганыңыздардай природный газ бар, центральный канализация, суу, свет бары бар экен тугандар. Мектептер жөнүндө айтсак, жакын жерде мектеп, садик бары бар. Азыр эми кирип короосуну көргөзөйүн тугандар. Бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жана айткандай эле жердин аянты 4,5 сотук. Бул жакта бир времянка, анан бул жакта бир азыркы учурда үйэс жашаган үй. Бул батыш түндүктөрүндө үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана тугандар. Центральный канализация бар, анда бир эскерте кетейин. Бул ажаткана уланган канализацияга тугандар. Суу, свет бары бар. Анан киргениңизде деле кенен бул жерде үйчү машина баткандай кенен жер бар экен. Жана бул жакта жер жемиш экенге жерлер, черешня багы, өрүк бактары, ал жакта вишня да, черешнялар бар экен тугандар, көрүп турасыздар. Мына ушундай. Анан түндүк чек арасы бул кошуна менен болгон. Бул шлакоблокко чейин. Түштүк чек арасы бул кошунанын үйүнүн дубалына чейин жана чыгыш чек арасы ал жактагы запорго чейин болуп калат. Жалпысынан 4,5 сотук жер тугандар. Мынакей. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана кошунага караштуу же. Бул жакта дагы бир ажаткана бар экен тугандар. Мына ушундай. Так, эми эмне маалымат? Ички тарабын кээ бир себептерден тарталган жок. Келсеңиздер, карап көрсөңүздөр болот тугандар. Бул чыгыш төрүндө бул жакта көрүп турганыңыздардай склад. Чыгыш чек арабыз бул фундаментке чейин болуп калат тугандар. Цементтен болгон заборго чейин болуп калат. Мына ушундай Көлмө тугандар. Үйдүн ички тарабын көргөзбөсөк, ушинтип маалымат бат эле бүтүп калат экен тугандар. Эми айтылбаган бир эле баасы калды. Бул үйүбүздүн баасыны $35,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда. Ээси тел деп жазылып турат тугандар. Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр. WhatsApp ВХП деп жазылып турат тугандар. WhatsApp өзүнчө номерде экен, ошого WhatsApp-ын деле өзүнчө жазып койдум. Звонок сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимди бир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом тугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.